Жалал Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал Абад колледжинин БКМ контракт 320 тайпасынын студенти Абдибаитова Айкөкүлдөн педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековнага кайтарым байланыш. Тема Казыбек Мамбетимин уулу. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема Казыбек Мамбетимин. Казыбек Мамбетимин 1901 Нарын облусунун Ат-Башы районуна караштуу азыркы Келдибек айылында жарык дүйнөгө келген. Ал жаш кезинен баштап эле атасы арабча окуткандыктан динге мээси калыпташып, дин боюнча көбүрөөк сабак алган. Жаш кезинде ал атасы бай болгондуктан 1927 бала чакасы менен Россиянын Оренбург шаарына репрессияга айдалып кеткен. Ал жерде тагдырына таарынып, Казыбек көптөгөн ырларды жараткан. Бул сталиндик репрессияда кыргыздардан 40 миңге жакын адам жабыркаган. Дал ошолордун бири бул Казыбек Мамбетимин болгон. Ал камалгандан кийинчерээк ал жердеги абакта жаткандар Сталин менен Каливинди мактап жазсаң, бул жерден бошотуласың деген кеңешин беришкен. Айла жок тагдырдын жазмышына баш ийген Казыбек Сталин менен Каливинди мактап көптөгөн чыгармаларды жазат дагы ал жерден бошонуп чыгат. Кийинчерээк айылына келсе, бир болуш айылын үндөп Кытайга качып бара жаткан болот. Аларга кошулуп Казыбек 1934 ал болуш менен кошо Кытайга качып кетет. Казыбек Мамбетимин Кытайдан качып келе жаткандан кийин чек арада кармалып, ал жерде өлүм жазасына буйрат. 2 айдан кийин өлүм жазасы алмашылып, 10 жылга эркинен ажыратылат. Анын өлгөндүгү тууралуу расмий эмес маалыматтар өтө көп, себеби так өлгөндүгү тууралуу маалымат жок. Кээ бирлери аны ошол жерде абакта жатып жан берди десе, ал эми кээ бирлери ал ошол Ташкентке жөө айдалып барып, ошол жерден каза тапкан деген дагы толук эмес маалыматтар бар. Казыбектин казалы, көргөн жыргал азабы, улуу көчтүн былырын, урпактарга жазалы, уланталы эй казалы. Шартка байланыштуу аралыктан окутуудагы кураторум Маткаримова Элнура Жаныбековнага терең ыраазычылыгымды билдирем.